Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин астында түзүлгөн Жалал Абад колледжинин БКМК 320 тайпасынын студенти Кубанычбек кызы Салтанаттан кыргыз тили жана кыргыз адабияты сабагынан берген мугалими Маткаримова Элнура Жаныбековнага кайтарым байланыш. Тема орфоэпиянын негизги эрежелери. Адабий тилдеги сөздөрдү туура айтуу жөнүндөгү эрежелердин жыйындысы орфоэпия деп аталат. Орфоэпия адабий тилге жатпаган диалектилик өзгөчөлүктөрдү жоюп, адабий тилдин калыптанышын камсыз кылат. Кыргыз орфоэпиясынын негизги эрежелери. Биринчи, адабий тилде ны тыбышы сөз башында туруктуу сакталып айтылат. Нарк, начар, нечен, ным жана башка ушул сыяктуулар. Үнсүздөрдүн артка карай эр түшүүсүнөн улам өзгөрүүгө учураган тыбыштар орфоэпиянын эрежесине ылайык айтылат. Бирок аларды орфоэпиянын эрежесине жазбайбыз. Мисалы, айтылышы сөзсүз жазылганда сөзсүз болуп жазылат. Ал эми тамба деген сөз айтылышы тамба болуп 5 тамга болсо, жазылышында танба н менен жазылат. Карым май деген сөз болсо, ал карым май 2 м менен жазылып карым май болсо, ал эми айтылышы ушундай болсо, жазылышы карын май болот. Ал эми экинчи, жергиликтүү диалектилерде жумшак к тыбышы менен башталган бир нече сөздөр адабий тилде каткалан к тыбышы менен берилет. Мисалы, кеп, килем, күнөө жана башка ушул сыяктуу сөздөр. Бирок гүл, газета, гектар, газ, гудок сыяктуу сөздөр г тыбышы менен берилет. Эки сөз ортосунда к, п тыбыштары жумшарып айтылат, бирок жазууда морфологиялык негиз сакталат. Үчүнчү, айрым диалектилерде жумшак п тыбышы менен башталып айтылган сөздөр орфоэпиянын нормасы боюнча п тыбышы менен жазылат. Мисалы, пайда, пакта, пейил, пикир ушул сыяктуу сөздөр. Айрым диалектилерде каткалан п тыбышы менен башталган сөздөр б менен жазылат. Мисалы, балбан, байпак, бучкак жана башка ушул сыяктуу сөздөр. Жанаша айтылган эки сөздүн мурункусу үндү менен аяктап, кийинкиси үндү менен башталса, ал үндүлөрдүн бирөөсү түшүрүлүп айтылат. Төртүнчү, түштүк диалектиге мүнөздүү болгон тыбышы адабий тилдин орфоэпиялык нормасына туура келбейт. Орфоэпиялык нормага жатпайт. Мисалы, кел, ке, болбойт, болбойт. Орус тилинен же ал аркылуу башка тилдерден кирген сөздөрдүн аягындагы айрым жумшак үнсүздөр б, в, г, д, ж, з тыбыштар п, ф, к, т, ш, с каткалаңдашып айтылат. Мисалы, клуб болуп п менен угулса, жазылышы клуб. Актив угулушу айтылышы ф менен угулса, актив болуп, ал эми жазылышы актив болуп в менен жазылат. Тема аягына чыкты. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат.